Арыбаңыздар, урматтуу Теңир Тоолук телекөрүүчүлөр, адаттагыдай эле сиздердин назарыңыздарда Теңир Тоо таңкы түз берүүсү өз эфирин баштайт. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен бейшемби күндүн таңында адаттагыдай 1 сааттык өзүнүн алкагына кызыктуу маалымат, ошондой эле маданият тармагында болуп жаткан баягы жеңиш, ийгиликтерди өзүнө камтоо менен Теңир Тоо таңы кайрадан сиздердин алдыңыздарда. Кутман таңыңыздар менен бүгүн дагы адаттагыдай эле кесиптешибиз Эсенбек Салбек уулу жана мен Жапара Насырова экөөбүз 1 саат бою сиздер менен бирге болобуз. Андыктан биздин катардан алыстабай биз менен бирге болууга чакырабыз. Мына ушу жаркыраган таңды сиздер менен биргеликте жагымдуу музыка менен баштап алсак.
Дастан Биримқұлов. Дастан Биримқұлов жана Марат Жунушев. Ушундай сонун жагымдуу чыгармадан соң биз берүү салууну көздөп улантабыз. Баягы кыштын камын жайда көр демекчи, бүгүнкү күндө нарын жергесинде суук болуп, баягы аба ырайы салкындап, анан кышка камылга жакшы болуп жатат окшойт. Ооба, жакшы эле болуп жатат. Негизинен баягы карапайым эл качан гана бери каар түшмөйүнчө көмүр суу отун камдабайт эмеспи? Ооба. Азыркы учурда болсо социалдык мекемелерге, мектептерге, бала бакча, ошондой эле ооруканаларга кара алтынды, кара таш көмүрдү камдоо иштери кызуу жүрүүдө. Абдан жакшы эми алдыда мына ошол кесиптешим айткандай бир кар жааган соң анан баягы Кыргыздын табиятында эмеспи бул нерсе, мына ушундай ошол учурда даярданып башташат. Биз болсо Бирок антпеш керек. Азыртадан ошо көмүрдү камдап, отун сууну да камдап, баягы элдин баары эле билет да, алдыда кыш бар экенинчи. Ошо кышка азыртадан кам көрүш керек. Теңир Тоо жергесинде дагы башка облустарга салыштырмалуу 6 ай 7 айга чейин кыш болот. Анан быйыл дагы Нарын шаарында өзгөчө жаңылык, баягы көчөлөрдү чоңойтобуз деп, жолдун эки тарабындагы бактардын баары кыркылып, бүгүнкү күндө мына ушул аз камсыз үй бүлөлөргө, көп балалуу үй бүлөлөргө деген үй бүлөлөргө отундар таратылып жаткан маалы. Бул да болсо мамлекеттин эл үчүн жасаган жардамы деп ойлойм. Камкордугун бири. Ооба. Көрсөтүүбүздү алдыңызда улантабыз. Ошо апта тил күнү менен башталды эле. Ошого ылайык тил күнүнө карата иш-чаралар дагы деле болсо улантылууда. Маселен, өткөн күнү номер 87 Мамет Мырзабеков атындагы кесиптик лицейде ушул тил күнүнө арналган бир чакан иш-чара болуп өткөн, болуп. Ооба, негизи эле бул биз кеп кылып жаткан 87 лицей, бул Мамет Мырзабеков атындагы аталган лицейде 9 багытта сабактар өтүлөт экен. 9 багытта кесипке даярдоо болуп, бүгүнкү күндө 300дөй окуучусу бар экен да. Негизи аталган жай өзүнчө эле бир өнөргө бай десек туура, ар багытта, ар кыл тармакта баягы иш-чараларды өтүшүп, азын-олак болсо дагы мына ошол өзүнүн окуучуларына, келген конокторго жеткиликтүү деңгээлде аткарып берүүгө аракет кылышат. Бул ирет дагы мына ошо кырчындай кыйылган өмүрлөр деген аталыштагы жашынакай иш-чара болуп өткөн экен. Кесиптешибиз Жаркынай Гүлташыр кызыга кезек берели. Иш-чаранын алкагында эмнелер камтылганын бизге айтып берсе. Шап кечендерге жетип калса, кайсыламчылар деп соттоп жиберет. Урмат Алтымышев Касым Тыныстановдун образын жандуу жана берилгендик менен чагылдырып жатат. Тыныстанов кыргыз тил илиминин негиздөөчүлөрүнүн бири. Анын окуу китептери жана грамматикасы кыргыз тилинин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Алтымышевдин бул ролду аткаруусу Тыныстановдун ишмердигин жана илимий эмгегин терең түшүнгөндүгүн көрсөтүп турат. Азыркы учурда мамлекеттик тил күнүнө карата 35 жылдыгына болгонуна байланыштуу кичинекей чакан иш-чара өткөзүп жаткан учурубуз. Мен ошондоку Касым Тыныстанов атабыздын кичинекей убагында бая өзүнүн кыргыз элине кылган чоң салымындагы кичинекей бир кыскача ролун ойноп бердим. Биз дагы келечекте Касым Тыныстанов атабыздай аталарыбыздай мындай чоң из калтырып кеткибиз келет. Өзүбүздүн кийинки мундарга биз өзүбүздүн бая атыбызды калтыргыбыз келет. Сайдың дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Кырчындай кыйылган өмүрлөр аталыштагы иш-чара мамлекеттик тил күнүнө арналган жана Мамет Мырзабеков атындагы кесиптик лицейде уюштурулган. Иш-чаранын негизги максаты мамлекеттик тилди даңазалоо менен кыргыз элинин маданий мурастарын, өзгөчө жоголгон баалуулуктарды эскерүү болгон. Иш-чаранын жүрүшүндө ата-бабалардын эрдигин даңазалоо, тил жана адабиятка болгон урматты арттыруу, ошондой эле өлкө тарыхындагы кайгылуу учурларды эске салуу менен мекенчилдик сезимдерди ойготуу темалары козголгон. Бүгүнкү иш-чара ушу баарыбызга белгилүү жыл башынан берки мамлекет боюнча өтүп аткан кыргыз мамлекетинин негизделишинин 100 жылдыгына, мамлекеттик тилдин 35 жылдыгына карата кылымдарды карыткан карт тарыхыбызды эске салуу менен Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлүшүнө жан дилинен киришкен
38 репрессияланып кеткен атууларыбызды, аталарыбызды эске алып, кырчындай өмүрлөр кыйылган аттуу портрет кечени уюштуруп атам. Тилдин маанисин баса белгилөө менен катар жаш муундарга эне тилин байлыгын жана баалуулуктары туурасында дагы чакан көргөзмө да уюштурулган. Ошо орус тили мектебинде окуганда Жүсүп ата орусчаны сак сүйлөгөн, өзү билимдүү адам болгон. Бул кесиптик лицейде жалпы 314 окуучу 9 адистик боюнча билим алышууда. Алар кыска мөөнөттө бир кесиптин ээси болуп чыгышат. Билим алып жаткан окуучуларга лицейде бардык шарттар түзүлгөн. Жаштар ушу кесипке болгон кызыгуусу, веб-программист кесибине, компьютердик дизайн кесибине, ашпозчулук кесипке, ширетүүчүлүк жана автослесарь кесиптерине болгон кызыгуулары өтө жогору. Кийинки кездерде жаштардын ушул кесиптерде окуучуларыбыз ушу 9 багыттагы кесиптер боюнча окуучуларга, студенттерге билим тарбия берип келүүдөбүз. Ушун менен биргеликте биздин лицейибизде реабилитациялык группабыз бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар үчүн дагы кесипке багыттоо, кесипке үйрөтүү. Бул реабилитациялык группабызда 21 учурда 21 окуучу окуп билим алып атышат. Булардын негизги кесипке болгон баягы өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша булардын кол өнөрчүлүк боюнча билим алып кесипке даярдалып атат. Мамет Мырзабеков атындагы кесиптик лицейде өткөрүлүп жаткан иш-чаралар окуучулар үчүн ар тараптуу өнүгүүгө, кесиптик көндүмдөрдү өркүндөтүүгө, мекенчилдикти жана мамлекеттик тилге болгон сый-урматты арттырууга багытталган. Мындай иш-чаралар окуучуларды социалдык жана маданий активдүүлүккө тартуу менен алардын чыгармачылык потенциалын жана лидерлик сапатын өстүрүүгө жардам берет. Жаркынай Курташыр кызы Нурсултан Болотбеков, Эленура Ахматбекова, Теңир Тоо таң үчүн. Ушундай мамлекеттик тил макамын алган 35 жылдыгына карата жогорудагыдай иш-чаралар дагы байма-бай өтүп, бүгүнкү күндө баягы эне тил күнү белгиленип жаткан маалы, Ооба, көрсөтүүбүздү алдыңызда улантабыз. Баягы жаш өспүрүмдөрдү, балдарды ар кандай эмгекке тарбиялоодо, ошол эле маалда керектен чыккан буюм-тайымдарга экинчи өмүр берүү багытында ар кандай ыкмалар колдонуп келет. Ооба. Бул ыкма өзгөчө десек жаңылышпайбыз. Кадимки эле бизде үйдө жүргөн эски кагаздар, жазып колдонулуп калган кагаздарга желим коюп, анан сууга эзип туруп эле кайра балага оюнчук жасап, түрдүү көлөмдөгү оюнчуктарды жасап, анан же болбосо бала менен биргеликте жасоо дагы бул балага өзгөчө кызык экен. Андан сырткары катыган соң ага түрдүү түстөрдү берип койсок, бала дал ошол оюнчуктар менен санаганды же болбосо өң тааныганды дагы үйрөнүүгө абдан жакшы мүмкүнчүлүк экен. Кененирээк кандай жасалат, жасалуу ыкмасы кандай, анын пайдасы жөнүндө анда номер 18 Ак Тил балдар бакчасынын тарбиячысы бизге кененирээк тааныштырсын. Балдар бүспүгүн силер менен керектен чыгып жарабай калган барактарды жөн гана ыргытып ийбестен баракка кайрадан өмүр берип, барактан өзүбүз күнүмдүк сабагыбызга колдонуучу каражаттарды жасап алсак болот экен. Ал үчүн бизге мына балдар пайдаланып жарактан чыккан кагаз керек экен. Азыр бардыгыбыз ушул жарабай калган баракты майдалап тутуп алат экенбиз. Кана тутуп баштайбыз баарыбыз, кана майдалап тутуп алабыз дегенде. Тутуп коркпой эле бат-баттан тутуп сала бергиле. Биз бул баракка экинчи өмүр беребиз балдар. Жөн эле ыргытып ийбестен биз өзүбүздүн күнүмдүк сабагыбызга пайдаланган, же болбосо оюнчук кылып ойной турган каражаттарды жасап алсак болот экен. Муну силер үйдөн дагы өзүңөр ата-энеңердин жардамы менен жасасаңар болот экен. Бул туткан барактарыбызды балдар эмне кылып жасабайбыз деп кызыгып атасыңарбы? Бул туткан барактарыбыз акыры даярдалган идишке салып алат экенбиз дагы. Муну аябай эзет экенбиз. Биринчи ысык суудан кичине куюп эзип алып, аябай жууруп алат экенбиз. Анан балдар бул даяр болуп эзилип калган кагазга кадимки биз күнүмдүк сабакка колдонобузбу? Суюк желимди куят экенбиз балдар. Жакшылап карап туруңар. Суюк желимди куят экенбиз. Жакшы аралаштырып алып, суюк желимди куябыз дагы.
кайрадан ыйлейт экенбиз, жакшылап аябай жакшы ыйлейт экенбиз балдар. Эми силерге салып берем. Азыр өзүңөрдүн колуңар менен өзүңөр каалагандай көлөмдө кылып тегерекчелерди жасайсыңар, балдар. Мен азыр көрсөтүп берем. Даяр болгон массабызда балдар кичинеден мынакей колуңарга кичинеден колуңардын үчү менен кичине үсүп алгыла. Колуңардын үчү менен үсүп алгыла кичине. Анан алаканыбызга салып тоголоктойбуз биринчи. Алаканыбызга салып жакшылап тоголоктойбуз мынакей. Көрдүңөрбү балдар, кагаздарды жөн эле кереги жок болуп калды деп ыргытып ийбестен ага кайрадан экинчи өмүр берип, кайра иштетсек болот экен, балдар. Силерге жагып атабы? Кызыктуу экенби? Ооба. Кызыктуу экен, көрдүңөрбү? Ошондуктан үйдөн дагы жараксыз барактарды ыргытып ийбей, чогултуп алып, өзүңөргө жаккан. Биздин үйдө мусорка ыргытпай эле үйдө эле барак бар. Азамат Нурей чогултуп атыптыр, Менде да бар. Көрдүңөрбү балдар, биздин даяр болгон массабызды мындай кылып өңдөргө боеп алсак болот экен. Көрүп атасыңарбы? Кандай өңгө боеп алыптырбыз муну? Синий. Кыргызча айтабыз, кызыл, көк кылып боеп алып, анан биз күнүмдүк сабактарыбызга колдонсок болот экен, балдар. Жөн эле балдарга айтып берүүдөн көрө көрсөтүп, өз колдору менен жасатып, ушу күнүмдүк сабактарга пайдаланып жүргөн каражаттарды көрсөтүп берели деп чечтик. Бүгүн ошо биз кагазга экинчи өмүр берип жатабыз. Бүгүн кагаздар жөн эле жараксыз жарабай калган кагаздарды ыргытып ийгенден көрөкчө өзүбүзгө күнүмдүк сабагыбызга керектүү эле каражаттарды жасап алсак болот экенин балдарга жөн эле айтып койбостон өздөрүнүн колдору менен жасатып көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Көрүп жаткансыздар Теңир Тоо таңкы түз берүүсү көрсөтүүбүздү алдын өстөй алантабыз. Мына бүгүн биздин куттуу студиябызда өзгөчө меймандар бар. Алар кимдер десеңиздер, Нарын шаарында Жомабек Шариев атындагы музыкалык мектептин алдындагы Нарын Нуру коомуз ансамбли, анын жетекчиси Нургүл Аболова эжекебиз. Кош келипсиздер. Кандай келиңиздер? Саламатсызбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Таңды кандай тостуңуздар бүгүн? Кудай буйрса, ушу эфирге келебиз деп таң атпай 6-да турган боюнча эле шашып жөнөп, ушу жакшы маанайда турдук деп ойлойм. Дароо эле мына ошол жакында эле барып келдиңиздер. Ошол иш-чара боюнча, ошол конкурс боюнча айтып берсеңиз, канча катышты, каяктан катышты, ошол боюнча маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биз ошол бүгүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Биринчиден бизди ушундай эмеге эфирге чыгарганыңыздарга биз ушул достук шаңына көптөн бери катышып келебиз. Катышуучуларды айта кетсем, аябай көптөгөн катышуучулар болот. Нарындан барышат, Таластан барышат, Жалал Абад, ушул жергиликтүү областтардан барышат да. Анан бул ошол биз канчасында болду конкурсубуз? Ошо сентябрдын 15-inde бардык го дейм. Барып ошол жакшы ийгиликтерге барып жетишип келдик. Ошол көптөгөн эме катышуучулардын арасынан сорулуп биринчи орунду камсыз кылып келдик. Анан жалгызда соло деп коебуз. Соло менен Замирбекова Рабия деген окуучум биринчиликти алып келдик. Кудай буйрса ийгиликтер менен келдик деп ойлойм. Жакшы экен. Мына ушул ансамбль жөнүндө кеп кылсак, бул ансамбль качан түптөлдү эле, качан негизделди эле, курамында канча окуучуңуз бар? Ушул жөнүндө кеп кылсак. Рахмат. Мен ушул өзүмдүн окуучуларым менен эле, ушул мен баягы иштегеним 30 жылдан ашты деп айтсам болот. Анан ушул өзүм изденүү менен эле, ушул эмеден издеп, интернеттерден издеп атып эле мен ушул достук шаңын таап, анан кийин ошо катышууга өзүмдүн окуучуларым менен эле. Кээ биркилер баягы чогултуп окуучулар чогултат. Жок, мен өзүм окуучуларым. Мисалы, бул кыз фортепиано бөлүмүндө окуйт, мага жумасына бир эле жолу келет комузга. Ушул кыз 1-класска келгенде эле таймашып, тырышып атып, ушул кызды конкурска биринчи алып чыктым да. Анан ушул өзүмдүн окуучуларым менен эле түптөлүп келатат. Ушул айта кеткеним, жана интернеттен карап атып, өзүм изденүү менен
баягы бир буручка отуруп алып сабак өтүп коюп убакытым өтүп кетсин, үйгө барайын деп убакытты издебеш керек экен, наоборот изденишибиз керек экен да. Жанталашып койгой издеп чыгып, конкурстарга чыгып баштайын уже эме жүрөгүбүзгө уже эме кире баштайт экен, кой ушу эмнеге мен буяктан мындан кийин эмнеге мен чыкпашым керек деп. Анан ушундан изденүү менен ушул достук шаңына барып, биринчи эле мен деген Ататүрк деп биринчи ошол жака катышып, Ташкентке чейин бардык, мына Индияга чейин барып келип атабыз, Кудайга шүгүр. Ошол өзүмдүн изденүүм менен барып, анан ушул мектептин жетекчилерин да колдоо көргөзгөндүгү үчүн ушул өзүм Нарын Нуру деп биринчи кыз кербес деп коюп алгам да, кыз кербес деп коюп алсам, анда деле мен билбейм да, жаңы чыгып атам, корком. Окуучуларды эле алып чыгыш оңой эмес, бир окуучуну алып чыккан эмес, монча окуучуну жетелеп барыш эле канча кыйынчылык болот. Анан ошондо мен кыз кербес деп коюп алгам да, анан кийин кыз кербес деген толтура экен, аябай. Анан кыз калтак деп койду, андан дагы көп экен. Анан силер эмнеге Нарын деп койбойсуңар, Нарын Нуру деп ушул конкурстун бир жетекчиси, координатору айтканда, эмнеге Нарын Нуру деп койбойсуң деп, анан отуруп кеңешип ошол жактан Нарын Нуру деп коюп калгам да. Ошондон Нарын Нуру деп түптөлүп келатабыз. Старший ансамбльм дагы бар. Ошо старший ансамбль менен муреке жакында эле Турцияга барып келдик. Эми анын ичинен эко бүтүп кетти. Анан эми ушу младший состав менен Кудай буюрса жакшы ийгиликтерге да жетишем го деген оюм бар. Жакшы экен. Анан ушул достук шаңы конкурсу жөнүндө айтып берсеңиз, анда талаптар кандай болду, кандай катышуучулар болду, кандай иргеп алышты, электен кандай өткөрүлдү? Ошол конкурс дегенде эми жалпы жоонунан баарын карайт, бутунан аягына чейинчи. Ушул достук шаңы жаңы келатат. Мен ошол түптөгөндө эле буттарына чейин алдыргам ата-энелерге. Ошо биринчи ушу ата-энелерге да ыраазычылык айтып кетким келип атат. Ушу ата-энелер да колдоо көргөзгөн үчүн мен ошол окуучуларды эки жакка алып чыгып жүрөм да. Анан конкурстун негизинде деген жалпы карайт, костюмдан карайт, өзүбүздүн момунда кийип турган турпатыбыз менен чачыбызга чейин, чачтын бутунун учуна чейин карайт да. Анан кийин өзгөчөлүгү ошол окуучулардын жашына жараша алышат да. 9 жаштан 10 жашка чейин, 11 жашка чейин, 11 жаштан 14 жаш, 14 жаш, 16 ушундай кете берет да. Ошол 18 жашка чейин да катышуучуларчы мектептин арасында. Анан көптөгөн областтардан катышып, ошол мен ойлойм баарынан топ келген үчүн, эмгегим үчүн ушул окуучуларым чыгып сахнага кандай кирип, кандай чыгып сахнада көркүн көргөзүш керек да. Сахнага кирип чыгышын эле бүт баарын ошондон бери карайт да. Анан кийин мен ойлойм, мен эмгегим бааланды го депчи, мен формаларын жанталашып бутунан үйдө алдырабыз. Маасы менен чыгабыз, маасы менен чыгып быйыл жакшы этнода көйнөктөр тиктиргенбиз. Ошо жакшы ийгиликтер менен ошол көбүнчө ошол достук шаңы ошо аябай эме талап кылат да, мындай балдардын кирип чыгышын, формасынан үйдө ошол окшош единый форма. Кээ-биркилер чыгып атты, ансамбльдер чыгып атты, бирөө башка кийим, бирөө ботас кийип чыгып атат. Ал болбойт эми. Эл аралык эме болуп аткандан кийин, конкурс болуп аткандан кийин жалпы жоонун карайт деп ойлойм да. Мен да өзүмдүн жеке оюм ошондой да. Анан ошо комиссиялар дагы аябай жакшы чечип беришти деп ойлойм. Ошол күтүлбөгөн жерден биринчи орунду алдык. Мурунку конкурста дагы биринчи орун алганбыз ансамбльдан. Андан кийин ушу катышпай эле койсомбу деп ойлоп, анан бизде Роза деген бар, Супаева, дагы барып катышып, анан жүр барып катышып келбейсиңби? Мен баргантам жүр деп, анан экөөбүз барып, неме ийгиликтерге жетпей каламбы ошончо кишинин арасынан деп барганбыз да. Анан Кудай буюрса ийгиликтерге жетип келдик, жакшы ийгиликтер болду. Мына ушу конкурста айтып калдыңыз, кийиминен баштап чачынын учуна чейин карайт деп, андан сырткары аткарган чыгармасын дагы аябай талдайт да. Чыгармасына ошол мисалы 9 жаштан 10 жашка чейин ошо чыгармаларын да карайт. Чыгарма мисалы 5 окшош эме күй болуп калса, ошол күйлөрдү эметип чыгышат да. Талдапчы, бул мындай болду, бул тигиндей болду. Эми аякта профессионалдар, жюрилер отурат да. Анан ошолордун тандоосу менен биринчиликти алып келдик. Андан жакшы экен. Анан Индияга чейин барып келдик деп атасыздар, деги эле ошол бизде ушундай башка бир конкурстарга барып атканда бир мамлекет тарабынан же болбосо жергиликтүү бийлик тарабынан колдоолор болобу, же өзүңүздөр анан ата-энелердин гана колдоосу менен барасыздарбы? Жол киреси деген, тамак ашы деген сыяктуу нерселер. Же мектептен ушундай атайын каражат бөлүнөбү конкурстарга?
Жок, эми мындай да бул эми коммерческий конкурс болуп калат экен да. Мен деле муну билчү эмесмин, мурун деле катышып жүргөн эмесмин да. Анан морики кийин ушул 3-4 жылдан бери катышып келатам. Мен ойлочумун тиги эме каржылап берет деп, эми каржылаганда эмне бизди мектептен командировочный бир жолу бөлүп берди. Достук шаңначы атак ата-энелердин жардамы менен, ата-энелердин өзүбүздүн каражатыбыз менен, анан Индияга баратканда айтып кеттиңиз, Индияга баратканда спонсор издеп, спонсор менен бардым да. Эми аны деле ошо жетекчи изденип, кой барам деп барганга жараша ошо изденүү менен барыш керек окшойт да. Мен мисалы, жок, акчам жок, ага бул окуучу деле төлөбөйт, бул окуучу деле бербейт деген ата-эне эме мугалимдер бар да. Анан жок, андай бирдей кылбаш керек экен, жок, барам деп мугалим кандай заставлять этсе, мугалим кандай талап кылса, ата-энелер ошого кошо жардам берсе, 75%, 80% ата-энелердин жагынан жакшы ийгиликтерге жетишебиз да деп ойлойм да. Анан менин ата-энелериме ыраазычылык билдирем, аябай жакшы түшүнүктүү. Мисалы, булар четке чыгып атат, мына мисалы Бишкекке эле чыгыш эле канча, биздин школдун эле сахнасы эмес, башка сахнага барып чыгыш эле канча эме кылат, өзүнчө дем күч берет дегеним да. Анан ошол окуучулар менен, мисалы мындай эле окуп жүргөн окуучулар менен булар чыгып жүргөн окуучулардын айырмасы асман менен жердей болот да. Булар эми сахнага чыкканда, мисалы осанкаларын түздөп, кандай чыгыш керек, кандай кылыш керек, уже булар самостоятельный болуп калат экен да. Анан айырмасы болот. Конкурска чыккан окуучунун, чыкпаган окуучунун айырмасы аябай асман менен жер да. Анан ушул эме ата-энелерим да көмөрчү болуп, мен ушу Индияга баргандан кийин ошол спонсор издеп, спонсор менен бардым. Ата-энелер да беришти, өздөрүнүн акчаларын кошуп беришти. 1 ай дегенде жүрдүк, жакшы. Бирок аякта бесплатный болду да. 3 мал тамагы менен жатагы бесплатный болот да. Барган жерибизчи. Анан Кудай буйрса, мореки мо сертификатты алып келдик. Эме ушул 1-чи орун берди, анан байгелерин берип, мына момундай статуэткаларды берет да. Анан кийин момундай сертификат алдык. 2025 жылга жолдомо алдык да. Эме катышууга, бесплатный катышууга алдык да. Акысыз катышууга. Анан муну биз эми областтарга боюнча өткөргөн атат да. Достук шаңчы эми 18 ноябрда келишет, октябрда келишет, анан тандоо башталат да. Эми чоң масштабтуу конкурскачы ошого биз жолдомо алдык да. Анан бизде айтты, силер нарын нуру катышып албагыла, силер уже сертификат алдыңар депчи. А биз аяка барбай эле бияка катышсак, анда биз жерден алмак экенбиз да. А биз общий чоң областтык деңгээлде барып ушу конкурста сертификатты утуп алып келдик да. Мына ушу достук шаңына бир гана жеке болуп катышса болобу же бир гана ушу топ же ансамбль менен катышыш керек? Жок, жеке дагы бар, жеке аткаруучулар дагы аткарылышты. Мен окуучум барып Замирбекова Рабия деп жеке өзүнүн эмесинин деңгээлинен ашыгыраак күй менен ойноп барып келди. 4-5 класстардын күүсүн ойноп барып жеке менен 1-чи месте алып келди. Жеке да катышса болот, ансамбль да катышса болот да. Эми бизде деген азыркы биз барып келген достук шаңы бул деген эме болду да, жалаң эле комузду тандоо болду. Комуз, масштабный чоң конкурс болгондо аякта ыр, бий, комуз, ушундай ар кандай инструменттер болот да. Бийлер да кошулат. Бизде момда деген Бишкекте тандалмада жалаң эле комуз күүлөрү болду да. Андан жакшы. Кеңестеринде анда таң эртең мына ошол комуз колдоруна комуз алып келген биздин таланттуу өнөрлүү кыздарыбыздын талантына Теңир Тойли дагы күбө болсун. Бир буякка тапайык.
биз окуучуларга да 1-2 суроо бере кетели. Айтсаңар, негизи эле ошол чет жакка чыгууда көбүнчө эмнелерди көрүп келдиңер, дагы кандай аспаптарды үйрөнсөк болот экен деп ойлонуп келдиңер, ошол башка жактан алган өнөрүңөр, баягы кандай десек, үлгүңөр боюнча айтсаңар, Кел, канайын сен жооп бере бер. Башка жактарга чыгуу кандай экен, конкурстарга барганда кандай сезимдер болот, биринчи орунду алды дегенде кандай баягы сезимдер болот силерде? Биринчи чыкканда биз аябай толкунданганбыз. Уялып бирге. Жакшы эле сезимдер болот. Утуп кеткенде аябай толкунданып, жыргап, майрамда. Утулуп калганда ыйлайбыз. Сөзүңөргө аралжы бер. Биринчи көлгө бардык, көлгө барып ушул саста жаңы алып чыктым да анан көп 10 чакты окчу анан кийин конкурстардан ушул аябай чоң масштабты дагычы анан кийин биз албай калсак канайым ыйлап атат, окуучулардын баары ыйлап атат, кишине кошо ыйлатыпчы андан кийин мына утулат деген, утулбайт деген ушул сезимдер болот деп түшүндүрүп берип атпайбы окуучуларга. Сурооңуз барбы? Сурооңуз жок. Анда ошол таңерте келип, Нургүлжө өзүңүздүн балдарыңызды алып алып, 6-да турдук деп атасыздар, ушинтип убактыңыздарды бөлүп, ийгиликтериңиздер менен, жеңиштериңиздер менен калың элге баягы кабарлап, жакшы бир жашааны алып келдиңиз. Сиздерге да чоң рахмат. Эркин микрофон берели. Жалпы көрүүчүлөргө кабыл тилек айтып кетсеңиз болот. Жалпы элиме тынчтылык каалайм, ден соолук каалайм. Ушул дүйнөдө бөдө кырсык, бөдө ордон тышкары бололу. Ушундай балдарыңыздарды музыкалдык мектепке бериңиздер. Жакшы ийгиликти жаратат мугалимдерибиз. Бардык мугалимдер бирдей бизде. Бирөө өйдө эмес, бирөө ылдый эмес, бардык мугалимдер бирдей. Иштейсиң, эмне дейсиз, ушул биздин жааматка дагы ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Көптөгөн республикалык деңгээлдеги конкурстарга катышып келебиз. Ошо биздин жетекчилерибизге мен ыраазычылык билдирет элем да, ошо жетекчи кандай болсо аягы ошондой болот. Анан бардык мугалимдерге ден соолук каалап кетем. Узун өмүр, ушундай окуучуларыбызды тарбиялап, өзүбүздүн балдарыбыздай көрүп, ушинтип жүрө берели. Элибизге тынччылык берсин. Сиздерге дагы ден соолук каалайм, узун өмүр, ушундай эфирден түшпөй жүрө бериңиздер. Ден соолукта болуңуздар. Ошол жакшылыктар болсун. Анан ушу келе жаткан карылар күнү менен да чын жүрөктөн куттуктап кетем. Апаларыбызды, аталарыбызды дегендей, мугалимдерибизди, жумуштагы баарыңыздарга ден соолук. Чоң рахмат. Көрсөтүүбүз алдын өстө улантабыз. Алдыда ушу өткөн күндүн урунттуу окуяларын чагылдырган жаңылыктар түрбөгө. Кутман күнүңүздөр менен назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Жылдан жылга жер шарында кургакчылык коркунучу күч алууда. Окумуштуулардын бул багыттагы изилдөөлөрү тастыктап тургандай, климаттын кескин өзгөрүүсүнүн кесепеттеринен суунун негизги резервтери эсептелген мөңгүлөр кыйла азайып, көпчүлүк тамчы сууга зар болмокчу. Бактыга жараша алдыда көтөлгөн дал ушул катастрофаны алдын алуу мамлекет жетекчилигинин көңүл борборунда. Анын алкагында аткарылып жаткан иштер туурасында кийинки сюжетте. Нарын облусунда жалпысынан 120.998 гектар айдоо аянты бар. Аларга ар жыл сайын бир жана көп жылдык чөп, кылкантуу дан эгиндери, картошка жана жашылча жемиштер эгилет. Бирок кийинки кездери өзгөчө сезиле баштаган кургакчылык мол түшүм алууга кетерге. Демек азыртадан кандайдыр бир чечкиндүү чараларды көрбөсөк, эртең кеч болуп калаары түшүнүктүүдүр. Бактыга жараша Кыргызстандын эле эмес, бүткүл дүйнөлүк мейкиндиктин тынчын алып жаткан бул дүрбөлөңдүү жагдайды жайгаруу иретиндеги Кыргыз Республикасынын 2017-2026 жылдардагы туруктуу өнүгүү стратегиясына өзөктүү маселе катары ирригация системасын жакшыртуу киргизилип отурат. Миңдеген дыйкандардын көңүлдөрүн жубаткан мына ушул маанилүү бүтүмгө ылайык Нарын облусунда азыр биз мындагы аракеттерге күбө болуп жаткан Жумгал районундагы Түгөл сай жана Ага Канаатташ Кочкор районундагы Шамшы суу сактагычтарынын курулуштары башталган. Аларды жана Нарын өрөөнүндөгү өзү агып чыгуучу Куланак каналын бүткөрүүгө Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосунан 3 миллиард 29 миллион 900 миң сом бөлүнгөн.
суу убактылуу ушул жерден өтүп турат. Биз качан ушул алдыбызда перемичканы көтөрүп, бул жактан көрүп турганыңыздардай ушул бетон куюп турган жерден суу кетет, рабочий вода ушул жерден кетет. Ушул жакка сууну салгычакты временныйдан агып турат. Анан биз временныйды жабабыз, суу өйдө көтөрүлүп, биздин рабочий водопуск аркылуу суу өтөт. Ошол убакта анан биз тейланып, плотинаны көтөрүп баштайбыз. Плотина демекчи Түгөлсай БСРиндеги анын бийиктиги 35, туурасы 200 метр жана узундугу 1 чакырым болмокчу. Ошондой Жумгал районундагы 3,5 гектар аянтты кең кесири суга суулар менен камсыздыгандан сырткары 1200 гектар жердин дыңын бузууга мүмкүндүк берүүчү бул объекттин жалпы сыйымдуулугу 3,2 миллион куб метрди түзөт. Бүгүнкүгө жалпы жумуштардын 30% аяктап, эмгек ыргагы өз нугунда. Баягы технический моменттер убагы менен эле решаться этип келатат, чечилип келатат. Анан бизде деген азыркы күндө жумуштар жакшы жүрүп атат. Азыр өйдөнкү перемычканы бүттүк, Кудай буйрса бүтүп калдык. Убактылуу суу өткөргүч менен темир түтүктөр менен суулар убактылуу өтүп атат. Учурда мына ушундай жумуштар өкүм сүргөн Түгөлсай БСРнин жалпы сметалык наркы 5,695,000 Америка долларына бааланган. Жогоруда белгиленгендей аны каржылоону Ислам өнүктүрүү банкы өз жоопкерчилигине алган. Демек көпчүлүк чыдамсыздана күткөн бул ири курулуштун өз мөөнөтүндө. Тагыраагы келерки жылдын аягында пайдаланууга берилерине ишеним чоң. Түгөлсүн бүтүшү менен 6 ай өкмөттүн суусу жери камсыз болду суу менен. Азыр каналдардын курулушу 40 километрге жакын канал курулуп атат. Абдан жогорку деңгээлде жана ылдамдыкта бүтүп атат азыркы күндө. Негизи Нарын облусу боюнча Кыргыз Республикасындагы суу чарбасын өнүктүрүү стратегиясына жалпысынан 9 камтылып, алардын 2-сү ушул тапта калк кызматында. Жазгөл Усубалиева, Айдын Төлөбеков, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары, Жумгал району. Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасынын жалпы китеп фондусунда 100.600 китеп бар. Санар иптештирүүнүн алкагында аталган китепкана мультимедиалык класс ачылган. Ал аркылуу 200дөн ашуун китеп электрондук форматка өткөрүлгөн. Дал ушул облустук жана Жумагүл Коңурбаева атындагы шаардык китепканада китепкана жана мезгил жаңы идеялар жана мүмкүнчүлүктөр аталышындагы китепкана кызматкерлеринин арасында облустук семинар өттү. Тажрыйба алмашуу максатында уюшулган иш-чарага кабарчыбыз күбө болуп кайтты. Телефон чалгысын кантип чыдап күткөнүмдү билбеймин. Мүнөт жылга айланып саат колумдай созулуп жатты. Атбаш район Казыбек айылындагы Наматбек Усеналиев атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Жамал Таалайбек кызы келерки жылы жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн даярдыкты азыртадан баштаган. Ал Нарын шаарына атайын билим алуу үчүн келген. Сабактан бошогондо облустук китепкананын окуу залына баш багып, китеп окуп кетүүдө. Күнүгө 2 китепти алып кетип окучумун. Ошентип жатып 8 китеп окуп жетиштим. Ал 8 китепти окуганда мага пайдасы көп тийип жатат. Мисалы, тез окуу деген китепти алгам. Анда китеп тандаганды билчү эмесмин башында. Колума кандай китеп тийсе ошону окучумун. Бул китепти окугандан кийин мен китеп тандаганды билип баштадым. Китепканаларга дал ушундай жаш окурмандарды тартуу, заманбап багытта иш алып баруу максатында уюштурулган семинарга ар бир райондон жана шаардан 5тен өкүл чакырылган. Аларга облустук китепкананын 4 бөлүмүндө учур талабына ылайык окурмандарды китеп окууга кызыктыруу жана сапаттуу тейлөө багытында маалыматтар берилди. Андан тышкары усулчулар үчүн инновациялык иш ыкмалар боюнча окуу сабактары өтүлдү. Санар иптештирүүсүз колум алдыга жылбайт. Ошондой эле биз китепканада инновациялык иш ыкмалар дейбиз. Инновация болгон жерде гана өнүгүү болот деп айта алам. Биздин Нарын облустук китепканасында дагы ушу мультимедиалык класс ачылды. Ошол класстын алкагында биз китепти сканерлеп электрондук форматка өткөрүп атабыз. Цифралык формат деп коебуз. Эми мунун мүмкүнчүлүгү үйдөн отуруп эле адам китеп окугусу келсе, ошол биздин китепкананын өздүк сайты бар, Нарын LibKG. Ошол сайтка кирсе, өзү каалай турган китепти электрондук форматта окуй алат. Санар иптештирүү максатында облустук китепканада мультимедиалык класс ачылган. Анын алкагында 200дөн ашуун китеп электрондук форматка өткөрүлгөн. Окурмандар китепканага келип отурбай, Нарын LibKG сайтына кирип,
өзүнө жаккан китебин окуй алат. Бул багытта үн жаздыруу боюнча жабдуулар алынган. Пикир алмашуу, опыт алмашуу дегендей жакшы нерселерди алып атабыз. Ошол жерде болгон иш-чараларды, бардык нерселерди көрүп, бардык райондор жакшы маалыматтарды алып, жакшы иштерди жайылтууга ошо райондук китепканалар, алыстан келген китепканалар ушул маалыматтарды ошо өзүбүздүн жергебизге жайылтуу боюнча жакшы иштерди көрдүк. Биздин тарыхыбыз ошол учур менен башталган. Алгач кызыл үй деп боз үйлөрдө, чатырларда желектелип коюп, Иш-чаранын кийинки бөлүгү Жумагүл Коңурбаева атындагы Нарын шаардык маалыматтык китапкана тармагында уланды. Анда жаңыча иш ыкмалар, учурба баракеттер деп аталган шаардык китапкананын алдындагы 4 бөлүмдө инновациялык жаңы убакытта жүргүзүлүп жаткан иштер семинардын катышуучуларына тааныштырылды. Китепканачылардын облустук деңгээлде башын кошуп, ошо инновациялык иш ыкмаларды жайылтуу жана өз ара тажрыйба алмашуу жана иш процессте ошону колдонуу болуп эсептелет да. Биз ошо жаңыча иш ыкмалар, учурбап аракеттер деп атадык. Мындай семинар менен биз көп жакшы нерселерге жетишебиз, албетте, анткени бир уккандан миң уккандан бир көргөндөй. Биз болсо бүгүн ушул семинарыбыз көрсөтмөлүү семинар болууда. Маалымат үчүн айта кетсек, Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасынын жалпы китеп фондусунда 100.600 китеп бар. Быйыл электрондук китептердин тизмесин түзүү багытында иштер жүрүп, 2000 китеп тизмеге киргизилген. Максат Абдракунов, Жолдошбек Курманбековдун Нарын жаңылыктары. Эне ыйык, эне улуу касиет. Мына ушул эне бакытын сезип, мыкты балдарды тарбиялоонун аракетин көрүп жаткан кала ичиндеги апалар бүгүн Баатыр эне даңкы ордени менен сыйланышты. Нарын шаарында жалпы 375 баатыр эне бар. Алардын 14-үн кала башчысы куттуктап, өз белектерин тапшырды. Кайратман энелер туурасында кесиптешим Гүлера Туратбекованын материалы. Алты бала менен, бүйүмүзө жеткен эне баатыр. Колуна баатыр эне орденин алып жаткан мына бул апанын кубанычында чек жок. Ал 43 жылдык өмүрүндө мамлекет тарабынан биринчи жолу жогорку сыйлык алууда. Назира Исабекова жолдошу менен биргеликте 5 кыз 3 эркек баланы тарбиялашат. Бала бакытын жакшы билген эне өзгөчө кыздарынын илим билим таануусуна дыкат көңүл бурат. Бизди бала аткандан чоң рахмат. Нарын шаар мэрине чоң рахмат. Ушунча бизди ыраазы кылып, ушунча кичинекей болсо белекти берип, бүгүн мен толкунданып жатам. Абдан жакшы, мына аябай күткөм. Мен үчүн чоң эне болгул жашоодо эң жакшы нерсе да. Эне бактысы балдарынын тарбиясында. Иш-чарага келген апаларды Нарын шаарынын мэри куттуктап, алардын мыкты инсандарды коомду тарбиялоодо эмгектери зор экендигин баса белгиледи. Бүт аял заты мени азапка салып жүргөн болсо, менин азабымды тарткан бир гана аял заты бар. Бул менин энем деп. Мына сиздер канчалаган балдардын түйшүгүн тартып, азабын тартып, төрөп, чоңойтуп, билим берип, аракет кылып атасыздар. Кылайым ошол балдардын күнү үчүн көрүңүздөр. Ал эми эң жаш баатыр энелердин катарын Асел Байдылдаева толуктады. 5 кыз 2 уулдун сүйүктүү апасы. Балдарынын арасында эгиздер дагы бар. 7 баланын, 5 кыздын канча деген ошол урматсы, канча деген бизге болгон көп жашоодо баягы бизге болгон бактын эмеси бар да, жакшылыктарычы. Эң буюрса жолдошум экөөбүзгө ыймандуу, такыба, бактылуу, жакшы күйөө балдардан, жакшы кыздардан, жакшы келиндерден тарбиялайбыз деп турабыз. Баатыр эне даңкы мамлекеттик сыйлыгы кала ичинде 370 энеге тапшырылган болсо, алардын 14-ү бүгүн ыйгарылды. Гүлера Туратбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Ушун менен Нарын жаңылыктары маалымат программасынын таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан кечки эфирден амандашканча. Наша жаңылыктардан соң көрсөтүүбүздү алдыңызда улантабыз. Көрүп жаткансыздар Теңир Тоо таңкы түз берүүсү. Бүгүн дүйнө жүзү боюнча деңиздер күнү экен. Ооба, бүгүн дата рубрикасынан дал ушул боюнча кенен маалымат алабыз. Ар бир күн өзгөчө бир майрамдарды же болбосо ушундай белгилүү учурларды өзүнө камтыйт. Кесиптешибиз Жаркынайгүл Ташыр кызы биргеликте угалы.
26 сентябрь күнгө бейшемби Кыргызстанда 1875 жылы падышалык Орусиянын аскерлери Сырдария аркылуу Наманганга чыгышып, көп узабай Ош шаарын басып алышкан. 1919 жылы Советтик Кызыл армия Ош шаарын басмачылар менен Ак гвардиячылар отрядын бошотушкан. 1929 жылы Кыргыз өлкөсүнүн калкы сабатсыздыкты жоюунун 1 айлыгына катышкан. Ал эми дүйнөдө 2008 жылы Монголияда биринчи император Чыңгызханга арналып тургузулган бийиктиги 40 метр келген айкелдин ачылыш аземи болгон. 1976 жылы Новосибирск шаарында ажырашкан аялынан өч алуу максатында Владимир Сирков аттуу учкуч ан 2 учагы менен аялы жашаган 5 кабаттуу көп баатырлуу үйдү сүзгөн. 1996 жылы Орусиянын Ростов облусунда темир жол өтмөгүндө поезд менен ПАЗ автобусу сүзүшкөн. 1992 жылы Нигериядагы эң ири Лагос шаарынын аэропортунан учуп чыккан С-130Н учагы сазга кулап түшкөн. Мына ушундай дүйнө жүзүндө болуп өткөн кызыктуу окуялар жана тарых барактар менен таанышкан соң көрсөтүүбүздү алдыңызга улантабыз. Негизинен дүйнө жүзүндө мындан да кызыктуу маалыматтар бар. Маселен, азыркы учурда өзүнүн өнүгүү жолу менен көпчүлүктү таңдандырып жаткан Сингапурдун басып өткөн тарыхы, анын таржымалы өтө кызык. Кесиптешибиз Наргиза Жумадил кызы дал ушул багытта кызыктуу маалымат даярдаган экен. Бүгүнкү күндө биздин көрүүчүлөргө да абдан кызык болуш керек. Кесиптешим айткандай, өнүгүүгө багыт алган Сингапурдун тарыхы жөнүндө белге угалы. Отуз жыл ичинде дүйнөнү суктанткан Сингапур мамлекети, анын башчысы Ли Куан Ю деген адам жөнүндө айтып берели деп чечтик. Мамлекетин, элин, жерин ойлогон адам кандай болоорун өзүңүздөр баалап аларсыздар. Ли Куан Ю 1923 жылдын 16 сентябрында Сингапурда туулган. Сингапур Британиянын колониясынын борбору болгон. Ли Куан Ю улуту Кытай, ал малай, англис, Кытай тилдерин суудай билген. Лондондогу экономика мектебин жана Кембридж университетин кызыл диплом менен бүтүргөн. Эң эле артта калган өлкөнү дүйнөдөгү өнүккөн өлкөгө айлантып, экономикалык керемет жараткан мамлекеттик улуу ишмер. Маргарет Тэтчер Ли Куан Ю тууралуу ал эч качан жаңылган эмес деп бүтүм чыгарган. Ричард Никсон аны дүйнөлүк масштабтагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмер деп атаган. Дэн Сяопин атайлап Сингапурду көргөнү келип, 4 күн бою баса жатып, Ли Куан Ю менен сүйлөшүп кеткенден кийин Кытайга барып, анын жасаган реформаларын туурап, Кытайды гүлдөй турган жолго салган. Дүйнөнү дүн кылып, өнүгүп бараткандыгы үчүн Кытай да ошол Ли Куан Юга милдеттүү деп айткан. Дүйнөдөгү коррупциясы жок өлкө кайсыл десе, бүгүн сөзсүз бир ооздон Сингапурду мисал кылып көрсөтүшөт. Ли Куан Ю бийликке келген биринчи эле күндөрү коррупцияга белчесинен баткан министрлерди түрмөгө олтургузуп, жегендерин кайра кустуруп, казынага салдырган. Аны өлтүрүп кетебиз, көзүңдү тазалайбыз деген коркутуулар саат сайын, күн сайын болуп турган. Бирок эркинин күчтүүлүгүнөн, таштай бекем, кылычтай курчтугунан мамлекетти жеп ичкендерди аюусуз жазалоо жолу менен акырындап коррупциядан арыла баштаган. Сингапурдун дагы бир өзгөчөлүгү ал бардык дүйнөгө терең интеграцияланышканында. Англиянын колониялык чеңгелинен бошоп чыгар менен Малайзия Сингапурду өз аймагынан бөлүп салган. Ата-энесиз, ага туугансыз томолой жетим баладай жалгыз калган, аябагандай жакыр жана коррупцияланышкан Сингапурдун башкарууну колуна алган 31 жылдын ичинде Ли Куан Ю аны дүйнөдөгү эң эле өнүккөн өлкөгө айландыргандыгы менен мен деген мамлекеттик дөөш аларды таң калтырып, алардын урматтоосуна татыган бирден бир мамлекеттик ишмер. Наргиза Жумадил кызы, Элянур Ахматбекова, Теңер Тотаңы. Мына
Мына ушундай Сингапурдун өнүгүү тарыхы таржымалынан таанышкан соң көрсөтүүбүздү алдын өздөй улантабыз. Алда бизде ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апалары биригип алып, өздөрүнчө мындай самындын түрлөрүн жасап жатышыптыр. Ооба, негизи эле баягы мүмкүнчүлүгү чектелди деп отуруп калбастан, дайыма аракеттин үстүндөгү дал ушул инсандар бүгүнкү күндө самындын ар кандай формасын чыгарып жатышат жана арпадан дагы чай жасап жатышкан маалы. Негизи эле ушул акыркы мезгилдерде үй шартында самын жасоо же болбосо үй шартында чакан бир ишкерликке багытталуу, бизнес баштоо деген дагы айымдарыбыз абдан көбөйдү. Мына ошолордун катарын бизде чакан бир жай бар, ал жакта жалаң ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана алардын апалары жасап чыгып, сатыкка чыгарып, өздөрүнүн дары дармегине же болбосо дагы башка жактарга барып дарыланып келүүлөрүнө же конкурстарга катышканына чакан каражатты алып жатышкан маалы. Бирок ошол эле маалда бул эмгектер менен алар аз да болсо коомго өз салымдарын кошушууда. Ооба. Бергеликте кесиптешибиз Наргиза Жумадил кызы айтып берсин, алар баягы курамында эмнелер кошулат, самындын өзгөчөлүгү эмнеде, бергеликте көрөбүз. Тоңмайды ысытып алабыз, ысытып алып жана муну 60 градуска чейин кайра муздатабыз. Гүлдү 4 бурчтуу тегерек. Бул түркүн формадагы самындар үй шартында жасалууда. Аны жасаган бул айымдарды бири-бирине окшош тагдырлары бириктирип турат. Энелердин баардыгынын балдары ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген. Аларды багуу үчүн аргасыз үйдө отурган айымдар алыска чыкпай киреше табуунун жолун өздөштүрүүдө. Бул самынды жасоонун технологиясы бир караганда оңой көрүнгөнү менен окуп үйрөнбөсө кооптуу. Курамында койдун майы, теңге глюкоз тормайы керектелет. Ошондой эле бөлмө температурасында болуусу абзел. Керектүү заттарды кошкон соң тынбай бир нече саат кезектешип колго аралаштырышат. Андан соң аны ар кандай формадагы калыптарга куюп тегизделет. Муздак абада самын өзү тоңуп даяр болот. Өзүбүзгө балдарга кол жууганга дагы мындай колду кургатып ийбейт, колду жуусак дагы жакшы да, негизи баш жууса да жакшы экен да. Чачты кургатып ийбей, ушундай сапаттары жакшы сапаттары бар экен. Бул самындын өзгөчөлүктөрүн билип анан өзүбүзгө пайдаланганга, анан анча-мынча ашык болсо өзүбүз сатып, өзүбүздүн бюджетибизге ичине тыгынчык болуп атат, балдарыбызды кошо алып жүрүп атабыз. Бул коомдук бирикмеде азыркы учурда 103 майып бар болсо, 4 кызматкер эмгектенет. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөрдүн арасында эмгек кылууга, өнөр үйрөнүүгө шыктуулары арбын. Окуй албаса дагы ырга, бийге, сүрөткө шыктуу деп атпайбызбы? Ошо балдарыбыздын талантын өркүндөтүү максатында биз ушу сайма сайууга кыздарды, момундай сувенирлерди жасоого, момундай биздин кыздарыбыз момундай платинцаларды жасап атышат, шейшектерди тигип атышат. Бизде ошо долбоор менен келген швейный машинкабыз бар. Ошонун негизинде мына быйылкы жылы дагы жанагы салафан баштыктар эмеден колдонуудан чыгат дегенине байланыштуу биз момундай материалдан алып ушундай баштыкчаларды дагы тигип ар кандай көргөзмөлөргө чыгып атабыз. Өзгөчө жардамга муктаж балдардын укугун коргоо, аларга медициналык камкордук көрүү, кол өнөрчүлүгү үйрөтүү, уктап жаткан талантын өстүрүүдө бул уюмду түзгөн айымдардын аракети чоң. Алар тагдыр сыноосун кадимкидей кабыл алып, андан ары катардан калбай жашоого үндөшөт. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Иланура Ахматбекова, Теңер Тотаңы. Мына ушундай өзгөчө ишти аркылап жаткандардын ишканасы менен, алардын жасап жаткан иши менен таанышкан соң, бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эртеңки жума күндүн таңынан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.
Senin ışkın balanın tilегиндей мөлмөлüm, Gülzar kılçı yürektin sen kakşıp jatkan çöldөрүн. Butundan, seydana monçok çıtыңдан, Kadam koygun butundan, kalem bir monçok çıtыңдан. Ayda mal vermey, ayrı düştü nar vermey, Sürüp mal vermey, sürüp düştü nar vermey, Tartığa versem özümden, alar bilen mölmölüm, Aşıqlıqa bir dava tavar bilen mölmölüm, Mal vermey özüm beret dep bul, Ölü sölgimge gerek depçe çanar bilen mölmölüm. Vereyim desem malım yok, mal tavırla kalım yok, Yedeyliktin dardından zırtıklardan içim çok, Maqtağa жазgan uşunu çeç almadım ben öylop, Bürok tamının barına qarabay deken göngül şok, Min azapqa kayılmın. Görünüp koysan bol boybun, ey buluttan açıkkan ay kukşup. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Өмүрзак Кайыпов. Өмүрзак Кайыпов.